Кыргызстандык чегарачылар түрмөдөн качып, өлкөсүнөн чыгып кетүүгө аракет жасаган эки өзбекстандыкты колго түшүрүүгө жардам беришти. Бул тууралуу 5 августта чегара кызматы кабарлап, аларды өзбек полициясына өткөрүп беришкендигин билдирди. Мекеменин маалымат кызматы кабарлагандай, окуя Жалал-Абад облусунун Алабукар районуна караштуу Белсүгөт жергесинде болду. Кыргызстандык чегарачылар жана Өзбекстандын Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин биргелешкен аракеттеринин натыйжасында мамлекеттик чегарадан мыйзам бузуп өтүүгө аракет кылган жеринен 24 жана 29 жаштагы эки өзбек жараны кармалды. Ага чейин кыргыз тарапка Ташкент облусунун Зангиатар районундагы абактан эки адам качып кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Кыргызстандын футбол боюнча жогорку лигасы саналган Кыргыз премьер-лигасынын оюндары 7 августта кайра жанданат. Бул тууралуу Кыргыз премьер-лигасынын маалымат катчысы Нурсултан Нурболот уулу Азаттыкка билдирди. 4 августта Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги Кыргызстандын футбол боюнча жогорку лигасы саналган Кыргыз премьер-лигасынын оюндарын улантууга уруксаат берди. Кыргыз футболдук союзунун чечимине ылайык Мелдеш эки айлампада жана баардык оюндар Кант шаарында өтөт, деди Нурсултан Нурболот уулу. 7 август күнү биринчи турдун алкагында эки оюн өтүп, мында Алай менен Абдышата, Илбирс менен Карабалта командалары беттешет. Коронавирус инфекциясынын таралышын алдын алуу максатында оюндар көрүүчүлөрсүз өткөрүлөт. Турнирде Кыргыз Спорт ТВ каналы түз алып көрсөтөт. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген карантинден улам спорттук мелдештердин баардыгы 21 марттан баштап токтотулган. Чүй, Жалал-Абад, Ош облустарында жана Бишкек шаарында мугалимдер жетишсиз. Жалпысынан 2020-21 окуу жылында Кыргызстандагы орто мектептер үчүн 2250 мугалим керек. Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова Азаттыкка кадр тартыштыгы жыл сайын боло жүрүүчү көрүнүш экендигин билдирди. Мугалимдердин көпчүлүгү кыз келиндер, алар турмуш курат, төрөп узак мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыгышат. Башка жакка которулуп кеткендери болот. Жашы жетип пенсияга чыккан мугалимдерибиз бар. Ошондуктан жыл сайын эле жаңы окуу жылында мугалим жетишсиздиги келип чыгат, деди Жусупбекова. Билим берүү жана илим министрлиги бул кенемтени жогорку окуу жайларынын бюджеттик бөлүмдөрүн аяктаган жаш адистерди ишке тартуу менен толуктоого аракеттенүүдө. Бюджеттик бөлүмдү аяктаган адистер 3 жылдык мөөнөт менен мектептерде иштөөгө ыктыярдуу түрдө макулдугун беришкен.